Арыбасын ару кыргызым бар болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчү, мурдагы теле берүүбүздө Айкөл Манас дастаны тууралуу учкай кеп кылган элек. Ошол Айкөл Манас китебин дегел ошол жалпы чыгарманы мурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаев экстремисттик чыгарма деп кабыл алып тыюу салынган экен. Ал дастандын ичин окуп көрүп, көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү көрдүбү, көрбөдүбү, муну уктубу, укпадыбы, окудубу, окубадыбы билбейм. Бүгүн сиздерге эл тараза, эл сынчы деп сиздердин назарыңыздарга ошол дастандан үзүндүнү тартуулайын деп турам. Назар бур кеп саламын салгылаштан, тарыхта чоң казат деп аты калган. Кыямат күнгө чейин сакталат деп Кытайдын даңзасында каты калган. Кыргын таап, кыраан эрлер канчалаган, кыйрында бөтөн элдин жайын алган. Кырылып сан миң колдон айрылса да, кылымга эр Манас деп аты калган. Береке берип эрди канчалаган, бейжинди так Сулайман ала албаган. Жеткилең Айкөл Манас 7 ай бою жеңилген каканчыга бийлик кылган. Тарттырган алтын тагын Бейжин ханы, хандыгын амал менен кайрганы, 40 кызга башчы кылып жалгыз кызын Кабылан эр Манаска тартуулады. Жортуулда жеңебиз деп аттанышкан, жоокерлер жеңишине мактанышкан. Той кылып 60 күн 60 түн кыздарды чоролорго нике кыйган. Каңгайлар жеңилишип бактайган, каршы сөз жеңгендерге айтмак кайдан. Бейжинде бирөө толо калышчуудай берендер бейгам болуп сана атынган. Ал кезде каңгай тарап тынч жатпастан Айкөлдүн кеңдигинен пайдаланган. Ашмачың болсун дешип шуйкуучуну артынан Айкөл шердин тыңчы кылган. Амалын душманын билбей туруп, Айкөл шер аскерине жыйын куруп, кеп салып бакай кошой калың колго шуутуну атказалык дептир жолго. Элине сүйүнчүлөп бармак болот, калкынан кабар алып келмек болот. Жол жүрүп, күндөп түндөп даванашып, таласка келет шууту кабар алып. Багынтып каңгайларды хан болду деп саң колдон Айкөлүнөн салам айтып. Сөзүнө шууту кулдун көңүл буруп, каныкей кубанбастан ыйлап туруп. Шолоптоп убайым жеп, шуутуга айтат мындай аманат кеп. Артыңа буйдалбастан бачым кайткын, Айкөлгө мен бейбактан салам айткын. Кармалбай жоо жеринде Айкөл төрөм, калайман калк күтүүдө кайтсын бачым. Түш көрдүм аян сырдуу ушул түнү, түшүптүр хан ордонун зор түндүгү. Өрт каптап тууган жерди калаа урап, жатыптыр кош чынары жерде кулап. Умаштай ачып көзүм ыргып турдум, улуу күч сактай көр деп кулду курдум. Гүл салган сууну чачып күн батышка кудурет деп дилендим. Каарың бургун. Бул түшүм жөн түш эмес шууту берен, бишарат белгиси бейм теңири берген. Өзүңдүн аттың күчүн аябастан Айкөлгө катты алып бачым жетсең. Кыз сайкал тартуу кылган буурул буудан минүүгө табы келип даяр турган. Шерттүү сөз колун сактаар жазып катка, Айкөлгө берип ийет шууту кулдан. Тарттырып четпежинди эр Манаска 40 ханы Кытайлардын ошол тапта 40 миң түр амалайла ойлонушуп, кыйналып жүрүшкөн кез таппай арга. Манастын олтураарын алтын такка Кытайлын кечилдери билген башта, колуна Каныкейдин каты тийсе хан болмок бүт Кытайга андан акта.
Күтүнүп ошондуктан Коңурбайхан күн түнү уйку көрбөй көрүүдө кам. Акмалап шууту келчү жолду чалып, Айкөлгө жеткизбөөнү амал кылган. Мерчемдүү жерден тосуп, шууту кылды, максаты атып салуу. Тай буурулду. Колуна каты тийсе Каныкейдин кокуйга салат демек бурут элин. Ал кезде ободогу куштан ашып, ошончо алыс жолду аз күн басып, кабарды бачымыраак жеткирсем деп кираткан тыным албай шууту шашып. Жол тоскон Коңурбайды көргөнүндө сезилди жан чыккандай көөдөнүндө. Ажыдар заарын чачып, ажал ойнойт көргө окшош Коңурбайдын көздөрүндө. Буурулдун такымына тартып камчы, байкабай алды артын шууту качты. Туягы тай буурулдун жерге тийбей закымдап учкан куштай бара жатты. Камчы уруп канга боеп аттын санын, байкабай кайда кетип баратканын жеткенде кара суулуу баткактууга жол жогун көрөт шууту алга артка. Балчыктуу сормо саздуу бул дайрадан болбоптур өзүнө түрү өткөн жан. Коңурбай жетерине аз калганда суурулуп өлөйүн деп андан көрө буурулдун башын буруп кара сууга булдурсун камчы менен бир урганда буйдалбай өйүз жакты буурул беттеп бутатым кара сууну аттап кетет. Ат дегенең алдыраар да жаздыраар деп атайын жазылган кат шертти беттеп үзүлүп белиндеги курда кисе агызып баткактуунун суусу кетет. Акканын шерттөө сөздүн байкабастан артынан саягы ууган Коңурбайхан алдына алгарага камчы уруп, буурулду кууп келет узатпастан. Адамдан өзгөчөрөөк жаралган жан, айбаты арстандай Алмамбетхан. Күн тосуп, жолду карап, шууту келчү жолду тиктеп, Коңурбай тозотторун билип алган. Атканы ошол күнү таңгылайып, Алмамбет кароол салчу жайга барып, акмалап шууту келчү жолду чалып, күтүүдө атын токуп, дүрбү салып. Бир кезде чаң көрүнүп куюндаган бөлүндү ошол чаңдан буурулбуудан такымдап ага уда дагы бирөө тим койсо буурулга ал жете турган. Жебедей сызып келет буурулбуудан жеткирбей алгарага саяк ууган. Алмамбет таанып кууган Коңурбайды айгайлап «Эрманас!» деп уран салды. Көргөндө Алмамбетти канкор калча күймөлбөй алгараны бурду артка. Бет алып бейжиндеги бегем чепти байралбай канкор калча качып кетти. Артынан кууган алмаң саярда жуп, алгара бийик чептен кетти учуп. Бурулду баатыр алмаң кайра артка. Баа берип алгарадай буудан атка. Келаткан кең таластан кабар алып кайрылды шуутуга салам айтып. Эл журттун эсендигин сурамжылап кубанды келгенине аман кайтып. Ал сурады алы жайын элдин жердин. Сурады Айкөл теңи Каныкейдин абалын алган жары Аруукенин, абалын Балтыр бешик Семетейдин. Көйгөйсүз, капсалаңсыз жатышканын көп ногой, үйшөң, түргөш, аргын, жоодон тыш кырсык чалбай калыбында жатканын кең кол талас ордо капка. Буурулдун ооздугун бура тартып, саламын Алмамбеттин алыгалып, шуутунун жооп айтып турган жери, эл жерди көргөнүнөн кабар салып. Эңсеген калың кыргыз элиң аман, келбээрсип кең кол талас жериң аман. Кемеңгер жеңекебиз канышпастап, келбеттүү Аруукедей теңиң аман. Төрөлгөн биз бул жака аттанаарда, төрөбүз зарыкканда көргөн бала тойгунун кичинекей бегиң аман. Тандырып эстен сөздү айтам саган. Аманат Аруукеден айткын деген. Асылым алмам бачым кайтсын деген. Арылсын арманынан ичиндеги
артымда балам жоқ деп қайғы жеген. Атадан жалғыз бегім жоқ деп бала ардайым қапаланчу тартып сана. Күмөнді құрсағымда теңір берген, аз қалды күнім жетіп көз жарғанға. Ұққанда аманатын ару екенін, оғызынан сөзі түшіп Алмамбеттің көзінен буырчақтаған ысық жашы құйылып жүзі шердін жуып жатты. Шуытудан ұққан сөзге көп-көден, қандайша ерігенін сезбей қалды көп сана, көкірекке түйінделген. Шуытуны көкірекке қысып бекем, шоржыттап алқымынан минткен екен. Ба жеткіз қаварыңа айтып келген, башымды тарту қылдым, шуыту берен. Сөзіне Алмамбеттің шондо шуыту айтып тұр жооп қылып, мұна-мұны. Өзіңден сүйіншіңі белек алған, өлчөсіз қуанычың маңдай жарған. Айқаша құчақташып да бір рет, андан соң аттанышат қошуын беттеп. Үстіне Айкөлшердің қошо кіріп, шуыту төресіне салам берет. Эсен со тұрасың бы, Айкөлшерім? Жатыптыр жайчылықта елің, жерің, атане, аға туған алған теңің, артыңдан жолулоочу семетейің. Туған жер тұрғандығын аманы сен тизмектеп айтып келіп шуыту берен, томсоро түшіп жүзі біраз тоқтоп, түнерген қалыбында минткен екен. Көкжалым, Айкөл манас сөзім тыңда, кесемін десең батыр башым мына. Қаныштың жазып берген дуай қатын келбедім, амана сен сақтап мында. Қапілет қалча шығып бұқтырмадан қаравай, алды артым қашты мандан. Құрдағы қайыш кисе, қатты қатқан қашайып үзілгөнім білбейм қачан. Шум қалча жетеріні аз қалғанда шашылып қамчы ұрдым тай бұрылға. Күчіріп секіргенде беркі жеке үзілген құрым менен ақты кисе. Қошылып ал кисеге ішіндегі қаныштың дубай қаты ағып кетті. Жоғоттым жоодон сақтар дубай қатты, аны үшін аздық қылат қисаң башты. Қаттағы шерттүү сөзден башқадағы айтайын жарың айтқан аманатты. Турбастан жоо жерінде Айкөл түрім, тезірек қайтсын елге қолы менен. Ұқпаса айтқанымды ұшыл жолы ұшырайт аламатқа сансыз қолы. Соранам тізе бүгіп қолғы ұшырып, сұлтаным тартсын артқа атым бұрып. Қарына жаратқанның қауылбасын, қаулан Айкөлшерім қайтсын бачым. Деп сыздап қалды жарың Айкөл берен. Бишарат белгісі бейім теңірі берген. Дағы бір аян белге. Ташқазанда қалыптыр деді сусы біраз ғана. Белгіні ата-бабаң қармап келген. Бейлебей қойсоқ болбос Айкөл берен. Аттанып ата жұртқа бет алалы. Аяндың нұқысына қалбайым десең. Ушинтип бүткөнүндө сөзүн шууту унчукпай Айкөл аны карап турду. Бир топтон кийин анан секин гана буйрду аскерлерди чогултканга. Канчалык какшап айтып турса дагы камманас караманча тил албады. Чогулуп келген элге жүзүн буруп, чоо жайды түшүндүрүп сөз баштады. Қаңғайды чабамын деп қайынап кегім, қалың қол бейжім беттеп айдап келдім. Олыққан сөзім болса, зордық қылсам, кечіргін ордолу жұрт туған елім. Қалдайған қалың қолым, ханым, бегім, ханбақай, қошой, төштік, көк чөшерім, ажыбай, хаммуз бурчақ, чувак, сырғақ, қырық чоро, қыран бүркіт, Алмамбетім.
Кайрылып баарыңарга айтар кебим, кайткыла сагынгандар эли жерин. Кеткенин кең таласка аман жетип, калдайган калың элдин камын жегин. 7 ай жеңиш тойлоп курдук сайран. Жеримди сагындым деп сапар тартсам, жообуз баш көтөрүп колун курап, жоолоң салабы деп чочуп турам. Жоокерлер жеткичекти таят алдан. Жоо тийсе удаа барып, алар кайдан кайтарат душман мезин. Ошондуктан каалаган колум менен мында калам. Өздөрү калабыз деп каалашышса, өтөссүн кызматтарын калып мында. Бул жактан биротоло тынса сана, барабыз ата журтка шондо гана. Баарыңар баягатадан айткан сөздү жөн салды дебегиле. Буйрук берүү, талкуулап отуруудан чыкпайт пайда. Таласка жол тартканга камдангыла. Артынып алтын күмүш кызыл дилде Хамбакай жол баштады кайткан элге. Кыз келин тартууланган кошо көчүп, Кошойхан эртөштүктөр кетти бирге. Колуна Каныкейдин каты тийгенинде бүтөр немне менен билмегеле. Аттыңай азыр кеткен колу менен Айкөлшер кошаттанып кетпейт беле. Ошондо чоң казат деп аты калган кыямат болбойт беле. А бирок азгырыкка жетелеткен беопа болот тура дүйнө жалган. Жөнөтүп колдун теңин өз жерине Эрманас калып калган чет бейжинде. Жамандык жакшылыкты көрүүгө тең калышкан 9 ханы колу менен. Кеткенин колдун теңи өз жерине коңурбай буктурмадан көргөн эле. Буруттун теңи кетти элине деп билдирген кабарчыдан түп бейжинге. Түн күнү ошол күндөн көз ирмебей, тартылган жөргөмүштүн желесиндей амалдын түркүн түрүн таап калча аттанат Айкөлшерди жок кылмакка. Ашмачы Кытай кулу суйкучу аттуу аткармак тапшырманы жообу катуу. Жоругун жосундарын Эрманастын сыр бербей жан адамга билип кайтуу. Артынан акмалган күн түн калбай, Айкөлшер ашмачыдан шек санабай. Көргөнүн калтырбастан катка топтоп, ашмачы жазып жүрдү бир нече ай. Ийине жеткен кезде иши бышып, камырга катты салып нан бышырып, думана кейпин кийген дубакейден калчага жеткиригин деп берип ийген. Ичине ашпоз берген нанды катып, думана Коңурбайга жетет шашып. Ортосун бышкан нандын ажыратып, куу калча катты таап окуйт ачып. Акылдуу, аяртыңчы, шуйкучу куу, Айкөлдүн daarатына растап суу. Көргөнүн калтырбастан толук тейден катына мына ментип жазган экен. Окугун көңүл бөлүп ар бир сөздү, амалың атаңга жүк, жансың эстүү, табарсың жок кылуунун эптебебин, теңдеш жок куулугуңа калча бегим. Кармашсаң манас менен алың жетпейт, күрөшсө көрпендеден күчтен келбейт. Коркутуп жатат дебе калча бегим, кыпындай жалганы жок, чындык кебим. Алышсаң очогордун ого өтпөс, сайышсан найзасынып кылыч кеспес. Хам манас касиеттүү жаралган жан, кадыресе адамдан күчтен келбес. Артынан аңдып жүрүп, бирок анын билбеген өзү сырын билип алдым. Аны эгер пайдалансаң учурунда, Айкөлүн мерт кыласың буруттардын. Ар жума таң атаарда жылдыз тарап, аруулап бүткөн боюн daarат алат.
обого колун созуп тилек айтып отурат, ошондон соң кутту карап. Ошондой кезде сезбестигин эч нерсени артынан аңдып билдим шек бербестен. Бурулуп ниет дили аалам менен бүтүнгө айланат бейм бөлүнбөгөн. Теңирдин кереметтүү көгүш нуру төгүлүп төбөсүнөн турат экен. Ошондой кезде көрсөң бурутканын, ого өтпөс курч болоттой толку анын эриген коргошундай көлкүп турат. Мертинтет шол учурда алган жараат. Манасты жок кылууну ким көздөсө, тайынып теңирине турган кезде житирсе айбалтаны уусун ириген көздөгөн максатына жетет. Анда кам менен тараган уу толкусуна айлантат канды зилге. Даба болчу дарыны таап бербейт улукманда. Коңурбай катты окуп атып турду. Көйгөйлүү көбөйлөргө батып турду. Камынтпай, шек алдырбай Айкөл серди капилет кол салуунун камын урду. Байлатып күрүшчемге атын таптап, белгилеп күнөңдуусун санап тактап, уусуна ажыдардын сугарылган уусинген айбалтасын оңдоп саптап, курама темир куюп курс чыгарган, 40 жылдан бери уугачылап уч чыгарган, 40 кырдыбыз кыр сыр найнасын шул күнгө деп 40 жылдан бери таптап даяр кылган. Тандалган мошуштардан колун курап, тайынып бурканынан жардам сурап, 6 айлык наристени курманчылат, асурдан баргын деген бурсаталат. Күн жетип, баар тактап белгиленген кынтыксыз бүтүп иши кечилдерден 60 мошутчасын алга салып, 40 нөөкөр арттан сүрөп жөнөп кеткен. Ал жетти чет бейжиндин капкасына. Капка кен 40 эшиктүү ошол капка. 40 чоро 40 эшикти кайтарып бек өтө албайт адам эмес, учкан куш да. Коңурбай чет капкага кирүү үчүн колдонуп амалдардын нечен түрүн, дубасын чилүсендин 40 кайталап, кароолдо кыргыл чалды уктаттырат. Кароолуктап калган дарабазадан алгара алып өтөт куштай сызган. Тактыда Айкөл Манас хан отуручу тарткандай өзүнө бир сезим бурду. Көргөндө үргүлөгөн ажыбайды көшүлтө уктаттыра дуба салды. Ал анан күтүп калды курчуп сезим, Айкөлдүн анан дагы кирер кезин. Асманда чолпон жанып таң атаарда, жылдыздар бириндешип нурун чача, чын дүйнө, жалган дүйнө ортосунда жараңка пайда болот ошол маалда. Ошондо ободогу улуу күчкө ой жетип, аткарылат не тилесе. Күч топтоп, аяналчу таң кызаарда, күндөгү көндүм болгон адатынча, беймарал күтүп турган каргашадан алганы таңкы аян чыкты сыртка. Ошондо Айкөл шердин төбөсүнө ободон керемет нур төгүлгөндө, эриген коргоошундай көлкүлдөгөн этине найза кирди, уусун кирген. Сайган найза кырар канын балык этте суурулбай калып калган ошол тийди. Анткени баратканда катып дене Коңурбай кечигем деп шашкан эле. Ыйык суу тийбей калган киринткенде кечирин оң далынын билген эле. Коңурбай мээлеп балта шилтегенде уусинген мизи керди талуу жерге. Учурду пайдаланып эсеби так. Урганы сая кетпей көңүлү чак. Көздөгөн максатына жетип калча, Караанай алып Манастан тайыдыбак.
Жанағы көлкүлдөгөн дене қатып, жаратты сайған найза терең батып, теңселіп, бұт шілтөгі келбей алы түптү тоғырағандай түрс құлады. Түрс еткен дауышығып ұйқысынан түгенген Ажыбайхан чошып тұрған. Айкөлін көргөнүндө сылап жатқан абдарып, айланаға көңіл бұрған. Айкөлдің қаны сіңген айбалтаға Қоңырбай түктеп тұрған моқым ғана. Ошоны көргөнүндө Ажыбайхан обдулуп бар күчүнөн урду найза. Ажыбай урган найза омуртканы аралап тепчип өтүп бөйрөк майды аяқтай эти менен үссө дагы аты куткарып алып кетти аны. Адамга акылы тең алгарасы акырын жалын тосуп Қоңырбайды кондуруп эптеп ээриге кайталатып Сайдырбай Ажыбайга ала качты. Ээрде салаңдаган зор калчаны эмдөөчү мошуштарга баргычакты түшүрүп ара жолдо калтырбастан түз эле алар барчу жайга барган. Адамдын буту жетпес оңой менен аскада үңкүрүндө кургак кенен аярлар 40 күн тынбай жааптары ажалдан куткарышат Қоңырбайды. Айыгып жаратынан турар замат калгайра колун топтоп кошуун курап түбүнө жеттим бурут ханынын деп түктөйгөп Кытайларга кабар берет. Түрүлүп ошол күндөн чогулуп кол токтоосуз чет Бейжиңге тартышат жол. 60 аяры коштоп Қоңырбайды алдына колдун түшүп сапар алды. Баштайлы эми сөздү хан манастан баягы жараланган жерде жаткан Бейлебей бегибизди чалдырдым деп баарына Ажыбайхан кабар салган. Чогулуп бир заматта кошуун толуп, Айкөлдү тегиректеп кымгуут болуп, ар кимиси ар кайсынын сөзүн сүйлөп айлана ызы чууга кетти толуп. Алмамбет Айкөл шерин сүйөп секин, көзүнөн аккан жашы жууп бетин, бейпайга түшүп жаны кайран эрдин берени Айкөлүнө айтат кебин. Бел тутуп бир өзүңдү Айкөл шерим, Бейжинде кегим калган беттеп келдим. Башында сансыз колдун сен турганда бегин дагы ханын дагы чабам дедим. Текебери кылыптырмын Айкөл шерим, түктөйгөп түгөнбөгөн Кытай элин, турганда жолду баштап сендей досум түкүрүк кургагыча чабам дедим. Боордош асылдардын кууп кегин, боздотом каңгайларды деп келгемин. Бекчептүү Бейжин эмес сен турганда бүт дүйнө кең ааламды алам дедим. Текебери кылгандыгым тиип башка, чабылган ачал барсым тиип ташка, чалдырып алып сени шумгалчага тулкумду жууп турам төккөн жашка. Тулкуңа аскадайбек нур тийгенде турарың коргошундай эриптене, шумгалча ушул сырды билбегенде шилтеген айбалтасы кирбейт эле. Айкөлүн алсыраган аяп тиктеп, Алмамбет алы куруп амал издеп, опоосуз жалган беле о дүйнө деп оюна нелер келип нелер кетпейт. Өткөндөн өч алуунун кегин кектеп, баягы аттанаарда Бейжин беттеп, акылдуу аянжандуу Каныкейдин айтканын алмаң турду азыр эстеп. Бейжинде бекем чепте укканым бар, эли куу, сыйкыры күч пейли тар. Кандай күн башыңарга түшсө дагы болгула ар нерсеге дайым даяр. Кан катып суусасаңар суусун канар. Талыкшып уйку басса уйку ачар. Ханаш жел маянга арткан жүктө кайнаткан нечен бир түр дарылар бар. Чалыгып чарчаганың дароо басат. Көңүлүң тозуп турса уйкуң ачат. Ууланып туюкталган жараат болсо сыйпасаң уусун соруп оозун ачат. Белгилүү жалгыз гана жаратканга
кандай күн күткөндүгүн алдыңарга. Буларды жаратаарсың керегине, күн өчүп, түн түшүрсө алтын башка. Ар кыл чөп, жан жаныбар мүчөсүнөн ачыткан, унтакталган, ийленилген, май кошкон сыйпаганга ылайыктап маңыздар коюуланган балгачылап. Жоокердин жаратына сеп болсун деп жараткан нечен бир түр дары-дармек. Каныкей Алмамбетке айтып берген, өлчөмүн качан кантип бериш керек. Аяндуу каныш берген дарыларды Алмамбет айтканындай пайдаланды. Тагыл чөп жаратына жапкандары Айкөлүн чын ажалдан алып калды. Тагдырда жазмыш барын аттың арман, таңазар албай коёттур арма адам. Болбосо кыраркага калча сайган, найзаны суурганда ажыбайган, чыйралган денесинен таштай каткан, чыгарбай таштамакпы учун сынган. Дал ошол себеп болуп кийинанан, денеси туюк зилден кабылданган. Көлкүгөн дене кайра чыйралганда билинбей калат жараат кыраркада. Ал жерин эле салбай ошондуктан Алмамбет дары жаппай калып калган. Кыямат сапарынан башын бурду. 40 күнү кыйноо тарткан Айкөл турду. Жаннан күнтүн кетпей кайран алмаң кайтпоочу сапарынан кайрып алган. Жарааттан сабыркаган Айкөлүнө жалооруй карап алмаң минткен эле. Тилимди макул көрүп Айкөл алгын, ордолуу орошон журт элге баргын. Жыттагын жалгызыңды моокум гана, абасы ата журттун болсундан даба. Денеңден таркай элек жарат уусун, дем берип ата журттун кандан куусун. Кангайда калган кегиң, калар өчүм, хан төрөм, ишенип кой, алам өзүм. Көөдөнү макул болбой турса дагы, көңүлүн Алмамбеттин кыя албады. Билдирип ишаратын макул деген берени Айкөл манас башы ийкеген. Жерине жөнөтүшмөк болуп ханын, жоокерлер жалпы көрүп жатты камын. Көтөрүп көк асаба айчык туусун, кечирип сары дайра кандуу суусун, көктөгү теңирине ниет буруп, кол байлап көкүрөккө кулду куруп. Айкөлүм аман эсен жеткиниң деп Алмамбет аруу дилден айтты тилек.